Bismillah, бүгінгі сабағымызды анда эмесе біз чогуу баштадык. Албетте біз буга чейин өтүп келаткан негизги темабыз мат жана анын түрлөрү болгон. Эми ошол маттын біз бир ирети менен четинен баштап үйрөнүп келатабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү негизги сабагыбыз мат мунфасил. Мат мунфасил. Буга чейин біз мат муттасилди өттүк эле, ал эми бүгүн мат мунфасил. Мат мунфасил деп biz qanday түшүнүшүбүз керек? Тажвид эрежеси буга кандай аныктама берет? Жообу ушул. Созулма тамгадан кийин себеп мат хамза болуп келип, эки башка сөздө келсе. Созулма тамгадан кийин себеп мат дегеним, себеп мат же хамза же болсо сүкүн. Именно биз бүгүн мат мунфасил жана мат муттасилдеги созулма тамгадан кийин хамзаны гана этибарга алып айтып атабыз. Созулма тамгадан кийин хамза бир сөздө келсе, же болсо монтип түшүндүрсөк да болот. Мат мунфасилде созулма тамга биринчи сөздүн эң акыркы тамгасы болот дагы, хамза экинчи сөздүн биринчи тамгасы болуп, наркы сөзгө таандык болот. Ошондой болгон болсо, бул эреженин аты мат мунфасил. Мат мунфасилди 2ден 4 алиф өлчөмгө чейин созуу ыктыярдуу. Же болсо кээ бир китептерде 1ден 4 алиф өлчөмүндө дейт. Анткени бир созуу бир аз кыйыныраак болуп калат. Жакшысы ошо 2ден созо берген, мындай окууга да ыңгайлуу болот. Эмесе бул жакка жазылынган сөздөрдү иреттеп биз окуп көрөбүз, силер менен чогуу талдап, ошондо дагы бизге түшүнүктүү болот иншалла. Биринчи сөздү карай турган болсок, бима унзила. Же тагыраагы бул жерде ихфа болот дагы унзила. Негизгиси бул бизге азыр маанилүү эмес, мат тууралуу, созуу тууралуу биз токтолмокчубуз. Карайбыз, созуу тамгасы бул жерде алиф. Алифтен кийин хамза келип атат. Шарты хамза башка сөздө келип атат. Башка сөздө келгендигинин белгиси эмне? Алиф менен жазылып атат деп билсең да болот да. Демек буну созууда же 1ден 4кө же 2ден 4 алиф өлчөмүнө чейин созуп окуй алабыз. Кантип? Бима унзила. Бима унзила деп 4 же бима деп 2 алиф өлчөмүндө. Же болбосо бул жерде карагыла, созуу тамгасы я. Я тамгасынан кийин хамза келип атат. Демек, хамза кийинки сөздүн баштапкы биринчи тамгасы болуп тургандыгы үчүн бул жерде дагы мат мунфасил, эки башка сөздө келип атат. Тагыраак айтканда бул бири-бирине тийиштүү эмес бул сөздөр. Демек, ошол фини созууда дагы биз кааласак 2 же 4кө чейин соза алабыз. Кантип? Ва фи анфусикум. Ва фи анфусикум. Же ошол сыяктуу эле Каусар деген сүрө бар, Инна а'тойна деп созуп да окусаң болот. Же инна бүттү, экиле. Инна а'тойна. Созууда ыктыяр өзүңүздө. 2 созосун же 3 же 4 алиф өлчөмүндө. Же ва ма адрака ма. Же Robbi akroman. Robbi akroman. Бирок бир шарт. Эгерде сен бир сүрөнү дөгі мат мунфасил эрежесин биринчи аятында канча алиф өлчөмүндө созсоң, калган аяттарда кездешкен мат мунфасилди дагы ошонун деңгээлинен же ылдый же жогору ашырбашың керек. Мисалы, ошол Тин сүрөсүн окуйбузбу, же болбосо Кадр сүрөсүн окуйбузбу. Инна а'тойнакал каусар. Инна бүттү. Инна анзалнаху. 2 же инна анзалнаху фи лейлатил кадр.
Wa ma adra. Emne üçün wa ma'ni 4 sozdum. Antkeni birinci innani 4 sozgonluğu üçün kийинки аятlarda кездешкен мат munfasildi дагы 4 sozulsun. Мындай болбойт да, эч качан ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Биринчи аятта 2, үчүнчүдө кийинки кездешкенде 4, мындай эмес бир темпте кармайсыз. Эми мен өткөн сабакта эсиңерде болсо мен айткан элек, мат munfasildi дагы терең түшүнөсүн, мат muttasildi кошуп окуганда. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Карайбыз мисалдарды. Мат muttasilga тийиштүү эрежени карап чыгалы. Биринчи тамганы. Bunun созу 4 шарт болсо, буну 2ден 4кө ыктыярдуу дедик. Айырмасын биз кантип билебиз? Созулма тамга бул жерде алиф, алифтен кийин хамза келип атат. Ошол сыяктуу эле мат munfasilде дагы карайбыз. Бима созулма тамга алифпи? Андан кийин деле хамза келип атат. Суроо туулушу мүмкүн. Экөөнүн мен кантип бир сөздө экендигин билем, же эки башка сөздө экендигин билем дегенге мен 100% ушундай дебейми, бир 90% деп айтсак адашпаган болобуз. Эгерде эки башка сөздө келген болсо, хамза дайым монтип алиф менен бир келет. Көп жерде. Дайым эмес, көпчүлүк жерде. Шуну аркылуу билсек болот. Бима унзила. Демек бул жерде мат munfasil экен. Ал эми карасаңыздар мына мат muttasilди. Хамза жалаң өзү келип атат. Алифсиз тагырагы. Алифсиз келип атат. Важаакум аулия алаикум же İza jaa nasrullah bolupчу. Ушундан билсек болот. Ал эми бундагы карагыла мат munfasildеги. Wa fi anfusikum alif менен келди. Я созулган күндө деле. Инна фатха созулган күндө деле алиф менен келип атат. Ошол сыяктуу бул деле. Мисалдар түшүнүктүү болот. Мындан келип чыкты. Мат muttasildi шарт 4. Bunu 2'den 4 же 1'den adashpasam 4'kө чейин. Анткени эмне үчүн мен эки вариантта берип атам. Кээ бир китептерде 1'den 4'кө же 2'den 4'кө дейт. Анан муну же болсо 5 созсун деген да жери бар да. 5 болсо 5. Эми буну албетте мындай так өлчөө таразасы жок болгондугу үчүн ар ким өзүнүн мындай окуу кыраатына жараша үндү бирдей созуп окуганга аракет кыла берет. Дагы жалпылай бир кайталап өтө турган болсок, мат muttasil дегени созулма тамга алиф, вау, ядан кийин хамза бир сөздө келсе, бир сөздө келгендигинин белгиси хамза өзүнчө жазылса, буну 4 созуш важипкен. Ал эми мат munfasil дегени созулма тамгадан кийин хамза эки башка сөздө. Же болсо кийинки сөздүн баштапкы аракетинде турган болсо, алиф менен келет дедик. Анда буну созууда 2'den 4'кө чейин ыктыяр өзүңүздө болот. Толкун сызык менен гана карап билүү шарт эмес. Экөөнү тең толкун сызык коюлбай калышы мүмкүн. Же экөөнү тең эле коюла берет. Бизде мындай түшүнүк болбосун, качан ошол созулма тамгалардын үстүндө алифте же вау, ян үстүндө толкун сызык болсо гана буну 4 созуш керек турбайбы же 6 созуш керек турбайбы дейт. Ал эмес, эң негизги нерсе өзүнүн кийинки жолуккан себеп мат. Себеп мат деген ушу. Эсиңиздерде болсо мен буга чейин айткан элем. Себеп матты толук түшүнмөйүн, маттын калган түрлөрүн түшүнүү кыйын. Анткени созулма мат таби деген эмне деген эсиңерге бир аз салып коелу. Мат таби дегени созулма тамгадан кийин себеп мат келбесе, хамза же сүкүн келбесе. Сүкүн тууралуу биз жетелекпиз, хамза келбесе. Ал эми мат таби дегени мат табиден кийин мат munfasil дегени созулма тамгадан кийин хамза келип бир сөздө, munfasilde hamza gelip эки башка сөздө деп орду ошондо иштейбиз. Себеп мат деген эмне эле, хамза деген кандай эле, сүкүн деген кандай эле деген сизде түшүнүк болбошу. Ошон үчүн бүгүн биринчи жолу мат muttasil менен munfasilди көрүп аткан бир туугандарыбызга ушуну эскерте кетемин. Сөзсүз түрдө сиз себеп мат деген сабакты карап көрүп койсоңуз, калган мат эрежелерин түшүнүү сиз үчүн жеңил болот. Албетте сиздин аракетиңизге жараша Алла тараптан бизге берекет берилет деп үмүт кылабыз. Иншалла кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат.